Адам башынан өткөргөн сезимдер өзүнүн изин калтырат. Демек мүнөздү да бырыштарды карап билсе болот. Жакшылап караңыз, ошондо сиз адамды ачык китеп сыяктуу окуй аласыз. Жолдошуңуздун же башка адамдын мүнөзүн билгиңиз келеби? Анын жүзүн жакшылап карап чыгыңыз. Чекедеги узун сызыктар текеберчиликти билдирет. Мындай адам эпке келүүнү жактырбайт, бирок аны кыйынчылыктар менен сындыруу оңой эмес. Мурундун үстүндө каштардын ортосундагы бырыштар адамдын уялчаактыгын билдирет. Көп окуйт жана ойлонот, жакшы билимге ээ болот. Чекедеги майда бырыштар эки сүйлөгөндүк менен мүнөздөлөт. Алар көп мактанышат, түбөлүк достукка жана сүйүүгө ант беришет, бирок эгерде сен кыйын жагдайга туш болуп калсаң, жардамга сейрек келет. Көздүн айланасындагы бырыштар шайыр мүнөздү билдирет. Албетте мындай адамдан тажабайсыз. Көзүнүн тегерегинде бырышы бар адам адатта урушканды жактырбайт жана бардыгын тынчтык жолу менен чечип жашаганы аракет кылат. Мурундун капталынан эринке чейинки бырыштар эмоционалдуулук жана сезимталдуулукту билдирет. Негизинен бул адамдын тагдырында бир нече сыноо түшкөн же ал жөн эле капаланат. Көбүнчө мындай адамдар мамиледе жумшак болушат. Ээктеги бырыш. Мындай адамдар аз сүйлөшөт, алар сөзгө караганда кылганды жакшы көрүшөт. Алар адамдарга көп ишенишпейт, сабырдуу, бирок ишенимдүү жана туруктуу болушат. Бул Алыс Таба каналы. Маалыматтарыбыз жаккан болсо, катталууну, лайк басууну жана досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз.